Өлкө жана облус аймагынан алынган жаңылыктар топтому менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Студияда Айсулуу Абдилаким кызы, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу ушул жылдын 26 декабрында башталат. Кадам жайда жол кырсыгын алдын алуу боюнча милиция кызматкерлери иш алып барууда. Кызылкыяш шаарынын Асаналиев көчөсүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдор мыйзамсыз соода сатык жүргүзгөн соодагерлерге толуп калган. Бүгүн 21 декабрда энергетиктер күнүнө карата министр Таалайбек Ибраев энергетика тармагынын ардагерлери менен жолугушту. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан билдирди. Жолугушууга Улуттук энергетикалык холдинг Ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы, Куэт Ачык акционердик коомунун башкы директору жана энергетикалык компаниялардын өкүлдөрү катышты. Министр Таалайбек Ибраев энергетика тармагындагы жетишкен ийгиликтер алдыдагы пландар тууралуу кеп кылып, андан соң энергетиктерди кесиптик майрамы менен коттуктады. Мамлекеттик салык кызматы ишкерлердин жайгашуусунун электрондук картасы долбоорун ишке ашыруунун алкагында экинчи этап салык төлөөчүнүн паспорту долбоорун ишке киргизди. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Салык төлөөчүнүн паспорту бул салыктык сыр болуп саналбаган жана QR-коддо камтылган ишкердин субъектисинин маалыматтык картасы. Паспорт аймактык салык органдарынын кызматкерлери тарабынан экономикалык иш жүргүзүлүп жаткан ар бир соода объектисинде жалпыга жеткиликтүү жерде, мисалы кире бериште, витринада же кассада жайгаштырылат. Салык төлөөчүнүн паспорту калк тарабынан ишкерлердин ишмердигин контролдоону күчөтөт жана ошону менен керектөөчүлөрдүн укуктарын коргойт. Баткен шаарында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты таштанды чогултуу боюнча экологиялык тазалык акциясын өткөрүү жөнүндө пландоо жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө облус аймагындагы таштандыны кайра иштетүүчү ишканаларды көбөйтүү боюнча маселе каралып, ошондой эле тазалыкты сактоо боюнча бир катар сунуш пикирлер айтылды. Ал эми тазалык акция демилгесин уюштуруунун максаты таштанды маселеси бул экологияга терс таасирин тийгизерин айтып, шаарлардын, аймактардын тазалыгына тыкыр көңүл бурулушу керектиги зарыл экендигин айтылды. Жыйындын соңунда 24 декабрда күндүзгү саат 10-дон 12-ге чейин жалпы облус боюнча тазалык акциясы өткөрүлөрү чечилип, ар бир жаранды активдүү катышып берүүгө чакырды. Өзгөчө акциябыз ошо только таштанды деп токтойбуз. Анан бул деген дем менен башташ керек да, мынча баардык нерселер ой жүгүртүүдөн ойдон баштайт. Оюбузду трансформация кылып, чогуу биргеликтүү ошо активисттердин да кошулганды күтөбүз. Потому что мында отуруп эле бирдемени критикалап, анан жамандык нерселер да кетсин деп ушундай жакшы ойлор менен баштасак да жакшы болот эле. Ушундай трансформациялар ар бир жерде ушундай кичинекей нерселерден башталат да, анан ушул нерселерди чогуу биргеликте бир муштун болуп жасасак, анда ошондо көп нерселер өзгөрөт да. Биз менен чогуу менде таштанды жыйын айт элем дегендер болсо, анда суранып кетет элек, ошол жергиликтүү бийликке барып, администрация, акимчиликке, анан ошолор менен чогуу иштесеңер, организация болсоңор абдан жакшы болот. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу ушул жылдын 26 декабрында башталат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуунун биринчи этабы 26 декабрдан 31 декабрга чейин жүрөт. Курска катышуу үчүн талапкерлерди каттоо 26 декабрда башталып, 28 декабрь күнү саат 14:00 аяктайт. Ал эми кабыл алуу 4 этапка чейин улантылат.
Россиядағы емгек миграциясында жүрген мекендештеріміздің саны 1 миллиондон ашуын деп айтылып келет. Өз мекенінен алыста жүрсе де, қырғыздар еліміздің маданиятын тұтып, еліміздің қылым қарытқан қада салттарын сақтап, ұрпақтарын ұнытпай арқандай мадани иш-чараларды өткөрүп келишет. Қырғыз маданиятының залқар инсаны көп қырду талант Матисак Тоқтосуновту эскерүү иш-чарасы жалпы коомчулуктун катышуусунда Москва шаарында кең чөйрөдө белгиленди. Кыргыз элине кенен жайылган ырлардын автору болгон, чыгармачыл, маданий чөйрөдө гана эмес, жалпы коомчулукта кеңири белгилүү болгон Кыргызстандын маданият тармагында эмгек сиңирген мыкты музыкант, акын, жазуучу, обончу, аткаруучу, композитор Матисак Токтосунов көп кырдуу талант болгон. Бирөө айтып калды эле мага, агай, жашоо маңызы деген эмне деп. Жашоо маңызы бул мындай экен. Бул жашоонун маани маңыз эмнеден? Бала кезде оюма да келбеген. Ата баба урпактарын улантуу, коломтону улантуучу сен деген. Коломтонун чогун ысык кармагын, өмүрүңдү үй бүлөңө арнагын. Тарбия бер, ыйман адеп үйрөткүн, урпактарың улап кетет калганын. Матисак Токтосунов мезгилсиз дүйнө салып, 65 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал чыгармачыл инсан катары, кадамжай кайрыктары, райондук акындардын ардактуу мүчөсү, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси болгон. Москва шаарында Кыргызстандан барып иштеп жүрүшкөн мекендештерибиз улуу инсанды эскерүү кечесин өткөрүштү. Туугандар мына бүгүн өзүнүн арамызда мезгилсиз досубуз, музыкант, композитор, обончу, банча-мынча жемелерде бардык кыргыздын аспаптарында, бүткүнө жүздөг аспаптарда ойногон чыган жигитибиз, досубуз Наматсак дүнө өтүп кеткенине байланыштуу мына бүгүнкү күндө маареке Кур'ан окутуу мөөнөсүндө турабыз. Буну чындыгында бул досубузду, өзүбүздүн кадамжайдын чыган жигиттеринин бири болгон досубузду узактан таанып, эскиден бери жүрүп бирге жүргөн элек. Эми тагдырдын жашоонун буйругу экен, кокустан арабыздан кетип калды. Эскерүүгө Москва шаарындагы коомчулуктардан дин өкүлдөрү, Москва шаарындагы Кыргызстандын ак сакалдар кеңешинин төрагасы, белгилүү спортчу Асатилла Тешебаев, аялдар кеңешинин төрайымы Гүлмира Жусупалиева жана Катыча Аманова кадамжай коомунун мүчөлөрү катышты. Алла субханаху ва таала Кур'анда күллү нәфсин заиқатул маут, ар бир жан ээси өлүм даамын татуучу деген. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө мына ушул жердешибиз, мекендешибиз Баткен областынан Кадамжай районунан Токтосунов Матисак агайыбыздын топурагы торколу болсун, үй бүлөбүздүн жана мекендештердин атынан мына ушул үй бүлөсүнө, бир туугандарына жана жалпы эле мекендештерибизге ушул кайгыны тең бөлүшөбүз. Жаткан жери торколу болсун, жайы жаннаттан болсун. Матисак Токтосунов өмүрүнүн акыркы жылдарында Москва шаарында кыргыз өнөрчүлүгүн өркүндөтүп, ооз комуз, кыргыздын ыр күйлөрүнөн жаштарга музыкалык сабак өтүп иштеп жаткан. Матисак Токтосуновдун артында көптөгөн чыгармалары жана ырлары менен бирге ал өстүргөн шакирттери, келечектен үмүттөндүргөн таланттуу окуучулары калды. Чыгармачыл инсандын эки өмүрү болот дейт. Акын агабыздын өмүрү өтүп кетсе да, анын экинчи өмүрү чыгармаларында түбөлүк жашай бермекчи. Акыркы мезгилдерде ырларын жазып, китептерин чыгаруу максатында иштеп жатып, 65 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Президенттин стипендиясына татыган 70 студенттин катарында Баткен мамлекеттик университетинин 4 студенти да бар. Алардын 3-өө Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунда билим алып келишет. Окуудагы ийгиликтеринин үзүрү менен өлкө башчынын колунан стипендия алган студенттерди окуу жайдын эмгек жамааты тосуп алды. Биздин кесиптештер сыйлык ээлери менен баарлашып келишти.
Сүлүктүү шаарындагы гуманитардык экономикалык институтунда бул күнү салтанаттуу маанай. Анткени бул окуу жайдын 3 студенти бирдей өлкө башчысынын колунан президенттин стипендиясын алып олтурат. Алар Борбор калаадан кайтканынын урматына окуу жайдын жамааты сыймык тартуулаган студенттерин өзгөчө шаң менен тосуп алууну чечкен. Мына ушу 3 кызыбыздын артынан президенттик стипендияга ээ болуп, бардыгыбызды кубанычка бөлөп отурат. Барыңыздарды чын дилимден кызуу куттуктаймын. Президенттин стипендиясын алгандардын бири Канимет Токсонбаева 4-курста окуйт. Педагогика илими боюнча билим алып жаткан студент талыкпаган эмгектин арты менен өлкөнүн алдыңкы 70 студентинин катарына кошулганына кубанат. Мен ал кезде кичинекей болгонум үчүн шаарда окушум керек. Анын классташтарым баары биз шаарда окуйбуз десе, мен да ошентип кыйгылданыпмын да. Бирок билим алыш үчүн жайды деле тандаштын кереги жок экен деп ойлоймун. Шунчалык мени колдогон адамдарга ыраазы болдум. Жетекчилериме, окутуучуларыбызга, анан ата-энеме, анан үй бүлөмө, ошол жаш балалуу болсом дагы мени сен баланы карашың керек, үйдө отур деп айткан жок алар. Сен окушуң керек, сенин колуңдан келет деп мен бир нерсе бир ийгиликке жетейин деп жатканда алар тынбастан мени колдоп жатты да. Жыл жаңырар алдында кош кубанычка жеткендердин катарында аталган окуу жайдын студенттери Мадина Авазова жана Малика Турсунбаевалар да бар. Окуунун алдыңкылары бул ийгилик оңой менен келбегенин, көп изденүү, талыкпаган аракеттин натыйжасында жетишкендерин айтып берди. Алар бул ийгилиги менен башка студенттерге үлгү болууну каалашат. 1-курска келгенде эле мен дагы президенттик стипендияны алам деп максат койгонмун. Ошол максат коюп көптөгөн олимпиадаларга катыштым. Ошондой эле жогорку окуу жайлар арасында болгон олимпиадада 3-орунга жетиштим тарых адистигинен. Мен ошол президенттик стипендияга жетиш үчүн илимий макалаларды жазып, ошол түндөр күнү-түнү болбостон аракет кылдым. Ошол аракетимдин артынан ошол президенттик стипендияга жетип отурамын. Буюрса келечекте дагы өзүмдүн адистигимден балдарга жакшы тарбия берүүнү каалайм. Бакырышты баштадым сүйүнгөнүмдөн. Биз алдык деп, биз жеттик. Ушундай сезимдер болду. Анан ушул президенттик стипендияны алышыбыз керек. Биз отурабыз. Мен 61-чи болдум да, списка боюнча. Отурам, 1-чи, 2-чи кетип атат, алып атат. Анан толкундануу келип, жөн эле отурган жеримде ыйлап, ошол өткөн күндөрдү элестетип, өзүмдө сыймыктануу сезип. Бир окуу жайдан 3 студенттин жогорку сыйлыкка жетишкени жалпы окуу жайдын сыймыгы дешет окутуучулар. Аракетчил окууда өздөрүн атараптуу көрсөтө алган студенттердин аракетин алардын куратору 4 жылдан бери байкап, колдоосун көрсөтүп келерин айтат. Педагогика жана башталгыч билим берүү усулдугу профилинин студенттеринен 2 студент чыкканы биз үчүн чоң сыймык болуп атат. Кубанып атабыз. Булар окуу жайга кадам таштаган күндөн баштап эле ошол иш аракетте экендигин, келечекке узак кадам коюп алдына максат койгонду билген кыздар экендигин мен куратор катары байкаганмын. Ошол 1-курстан баштап эле булар ошол илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, өзүбүздүн чөлкөмдүн элдик акындарын изилдеп келген. Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институту Баткен облусунда президенттик стипендияга татыган студенттердин саны боюнча алдыңкы орунда келе жатат. Ачылганына 25 жылдан ашууну убакыт болсо, бул аралыкта жалпы 23 студент өлкө башчысынын стипендиясын алган. Албетте бул ийгиликтин артында көптөгөн чоң эмгек бар. Эң биринчи булардын өздөрүнүн тырышчаактыгы, аракети, алдына койгон максатынын маңыздуу болушу, ишеними болуп саналат. Үй бүлөлүү кыздарыбыз, бирок булардын аракети күч болчу. Мен 2 жыл мурун эле буларды билет болчу. Мындай аракет кылып, өздөрүнүн мына илимий макалаларын илимий жетекчилери менен аракет жасап, шуну макалаларын чыгарып, олимпиадаларга катышып, максат коюп, аракет кылган. Мына аракеттин жыйынтыгы
Аталган окуу жайда 1200дөн ашуун студент экономикалык, педагогикалык жана техникалык багыттар боюнча билим алышат. Бүтүрүүчүлөр Лейлек району жана Сүлүктү шаарындагы орто мектептерге ишке орношуп, кесиптик жолунда ийгиликтүү улантып келишет. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Ден соолукта, аманчылыкта бирге жүрөлү, жакшылыктар бизге боло берсин. 48 жаштагы учкуч Сапарали Бекмурзаев Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Кызыл Булак айылында төрөлгөн. Анын айтымында 1995 Бишкек аскердик авиациялык училищен аяктаган. 1996 жылдан 2018 жылга чейин Коргоо министрлигинде эмгектенген. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинде учкуч болуп эмгектенет. Жумуштун арты менен Америка, Россия, Өзбекстан, Беларусь, Казакстан өлкөлөрүнө барып келген. Кадамжайда жол кырсыгын алдын алуу боюнча милиция кызматкерлери иш алып барууда. Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматынын кызматкерлери менен биргеликте район аймагында кечки рейд өткөрдү. Иш чара учурунда жалпысынан 150дөн ашуун автоунаа текшерилип, айдоочуларга жол эрежелерин сактоону, жол четиндеги белгилерге баш ийүүнү эскертип, коопсуздукту сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Түнкү иш чарада 35 жаранга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде протокол түзүлүп, айып пулдар салынды. Алардын ичинен 3-өсү мас абалда болгондуктан унаалары айып төлөө жайына токтотулду. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Кадамжайда милициянын көчмө кабылдамасы юридикалык кеңештерди берүүдө. Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын милициянын көчмө кабылдамасы Кадамжай шаары, Орозбеков жана Көтөрмө айыл аймактарында сервистик кызмат көрсөтүү максатында жергиликтүү тургундар менен жолукту. Жолугушууда коомдук тартипти сактоо, укук бузууларга жол бербөө, үй бүлөлүк зордук зомбулуктарга жол бербөө максатында түшүндүрүү иштери өткөрүлдү. Милициянын көчмө кабылдамасы 27 жаранды кабыл алып, 25 атуулга юридикалык жардам көрсөттү. Ал эми социалдык маанидеги 2 маселе шаардык мэрияга жөнөтүлдү. Кызылкыя шаарынын Асаналиев көчөсүндөгү жөө жүрүүчүлөр өтүүчү жолдор мыйзамсыз соода сатык жүргүзгөн соодагерлерге толуп калган. Мындан улам жарандар жолдон өтүүдө бир топ ыңгайсыздыктар жаралууда. Жаңы жыл майрам алдынан шаардагы тартипсиздикти жоюу, жолдорду элдер басууга ыңгайлуу жана тазалыкты сактоо максатында рейдтик иш-чаралар дагы да уланууда. Муниципалдык менчик департаментинин кызматкерлери Кызылкыя шаардык тазалык ишканасы менен биргеликте тартип кызматкерлеринин коштоосу менен жөө жүрүүчүлөр өтүүчү жолдор иретке келтирилүүдө. Ал эми баш ийбеген соодагерлердин буюм тайымдары унаага жүктөлүп, административдик айыпка тартылмакчы. Кече бир күн мурда келип туруп, биз ошол жарандарга мыйзамсыз соода сатык жүргүзүп жаткан жарандарга эскертүүлөрдү бергенбиз. Кат түрүндө бердик. Бирок ошого карабастан бүгүн дагы ушундай мыйзамсыз соода сатыктарды уюштургандарды көрүп атабыз. Баткенде милиция кызматкерлери чек ара аймактарында коомдук тартипти көзөмөлгө алууда. Кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө боюнча жарандар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ошондой эле чек ара айылдарында коңшу Тажикстандын тартип сакчылары менен биргеликте ар кандай чыр-чатактарды алдын алууда эки тараптуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кызматташууда. Кененирээк кесиптешимдин материалында. Милиция кызматкерлери чек ара айылдарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Баткен районунун Көкташ, Ортобоз, Таштумшук айылдарында жашоочулар менен жолугушуп, кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө боюнча түшүндүрүлүүдө.
Милиция кызматкерлери чек ара аймактарында жашаган тургундарды мал жандыктарына сак болууга эскертүүлөрдү берип, чек ара тилкелериндеги сатуучуларга пиротехникалык каражаттарды сатууга тыюу салынганын белгилеп, коопсуздукту көзөмөлдөдү. Ошондой эле чек ара аймактарында кыргыз-тажик милиция кызматкерлеринин биргелешкен кайгуулдары уюштурулуп, күнү-түнү коомдук коопсуздук колго алынып, абал көзөмөлдөнүүдө. Бузаргы ыйракчан махалла майский. Также му тодугири карозин хаймана мунусибатонас. Ози ороми махалла. Бүгүн күндө ушу Аксай айылына караштуу Көкташ айылында коомдук саясий абал туруктуу. Күнү-түнү дебей ушу Тажик Республикасынын милиция кызматкерлеринин чогуу патруль кызматын уюштуруп турабыз. Бүгүндө да ушу Көкташ айылында коомдук саясий абал негизинен туруктуу. Чек ара айылдарында ар кандай чыр-чатактардын алдын алууда эки тараптуу күч түзүмдөрү күн сайын биргеликте иш алып барууда. Алар чек арадан өтүп кеткен мал жандыктарды өз ара сүйлөшүү менен алып чыгаарын билдиришет. Эгер булардан бизге малдар өтүп кеткен болсо, булар сразу участковый бизге чалат. Биринчи биз бияктан таап, аракет кылып, таап өткөрүп беребиз участковыйларга. Буларга бизден өтүп кетсе, булар да бизге алып чыгып өткөрүп берет. Жергиликтүү тургундар тартип сакчыларынын күнү-түнү алып барган иштерине ыраазычылыктарын билдирет. Жашоочулар коопсуздугу көзөмөлдө тургандыгына ишенип, жай турмушун улантууда. Учурда эми абал туруктуу, чек ара кызматтары жана милиция кызматкерлери жакшы иштерин алып барууда. Орто Боз аймагында мыйзам бузуулар жана терс көрүнүштөлөр байкалбай эле жакшы эле ар бир жарандар алыш беришкендер эч кандай эмелер болбой эле туруктуу. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын кызматкерлери Разаков Ош автожолундагы 4 көчө участкасында жол кырсыктарын алдын алуу, мал уурулуктарга жол бербөө багытында да иш алып барууда. Азыркы учурда Тажик тараптын жана биз тараптан совместно патрулдар жүрүп атат. Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылында жана Актатыр айыл өкмөтүнүн 4 көчө Көктерек участкаларында, Масеттин жери участкаларында эки тараптуу милиция кызматкерлеринин патрульдик кызматкерлери жүрүп атат. Коомдук коопсуздукту алдын алууда жакшы иштер болуп атат. Белгилей кетсек, чек ара аймактарында кыргыз-тажик милиция кызматкерлеринин 2022 жылдын 10 декабрынан 15 декабрына чейинки аралыкта жалпысынан 157 автоунаа текшерилип, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 40 айдоочуга протокол толтурулду. Ал эми сутка ичинде жол эрежесин сактабаган 8 айдоочуга протокол толтурулуп, айып пулдар салынды. Сабира Абдисаматова, Мингүл Көчөрова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорттун мыктысы 2011 жылы Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын отличниги төш белгисинин ээси Мурат Эрановдун жаркын элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш өттү. Эскерте кетсек, анын шакирттери республикалык жана дүйнөлүк мелдештерде жеңиштерге жетишип, эл аралык ар түрдүү сынактарда алдыңкы орундарды камсыз кылып келишүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Алтынай Шабиденова айтып берет. Жөнөкөй инсан катары өмүрүнүн акырына чейин Кызылкыя шаарынын социалдык экономикалык жактан өсүшүнө салым кошуп, өлкөнүн спорт тармагынын алга карай сүрөөгө эмгегин арнаган коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Мураталы Эрановдун жаркын элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш болуп өттү. Дене тарбия жана спорттун мыктысы маркум Мураталы Эранов шаардагы балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинде бокс боюнча машыктыруучу болуп эмгектенген. 1997 жылдан тартып спорт мектебинин директору кызматын аркалаган. 2008-2012 жылдары Кызылкыя шаардык кеңешинин төрагасы болуп эмгектенген.
Машыктыруучу бокс боюнча спорттун чеберлери Замирбек Сыргабаев, Азизбек Таштемиров, Улан Мадмаров өңдүү спорттун мыктыларын машыктырган. Эл аралык мелдештин ачылуу аземине анын жакын санаалаштары үй бүлөсү катышып, жаштарды спортко өндөгөн самалыкты салпка айлантууну колдошту. Ал эми шаардык мэрия 4-чү ирет өткөрүлүп жаткан бокс боюнча мелдешти уюштуруу жагын колдоп, демилгелеп келүүдө. Бокс боюнча мына биз жакында эле БАМга ошондой эле совхоздо жаңы бир спорт залдар ачылып, именно ушул бокска рингтер алынды. Азыркы менеке алынган ринг олимпийский ринг. Азыркы күндө биздин шаарда 4 ринг бар да. Бул деген биздин мурда бирөө болгон болсо, азыркы күндө 4 ринг менен шаардын бардык чөлкөмүндө мындайча айтканда мүмкүнчүлүк болуп калды балдаргачы. Ошого мен ойлойм, балдарыбыз келечекте мыкты бир өздөрүнүн жетишкен ийгиликтери менен областтын ушу Кызылкая шаарынын атын коргоп, республикада дүйнөлүк олимпиадаларга чыкканда ушул Кыргызстандын желегин бийик көтөрөт деген үмүттө бүгүнкү иш-чараларды өткөрүп. Мелдешке Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынан, ошондой эле кошуна Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунан келген өспүрүм спортчулар күч сынашты. Фергана атындагы олимпиялык резервтер мектеп-интернатынан келген спортчулар быйыл 2-чи ирет мелдештин катышуучулары саналат. Jahon чемпионатыда, Osiyo чемпионаты. Өзбекстан боксчулары Азия жана дүйнө чемпионатында мыкты натыйжаларды көрсөтүшүп келүүдө. Жакында Испанияда өткөн мелдеште биздин команда 1-чи орунду ээлешти. Акыркы кездери Кыргызстанда да спорт бир кайла өнүгүп жаткандыгына күбө болуудабыз. Азия чемпионатында кыргызстандыктар байгелүү орундарды алууда. Албетте, эки мамлекет жакшы мамиледе спорт тармагын өнүктүрсө деген үмүттөбүз. Келечекте мыкты спортчулар өсүп чыгышын каалайт элем. Чемпионлар болушат. Эл аралык мелдештин байге фондуна баалуу белектер, сыйлыктар каралган. Шаардагы Газпром спорт комплексине өспүрүмдөрдүн кызыктуу таймаштарын көрүү үчүн келген күйөрмандардын катары калың болду. Беттештерге калыстык кылып жаткан Кыргыз Республикасынын спорт чебери Исманов Султанбек Баткен облусундагы эң чоң турнирлердин бири деп атады. Жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан мелдештин жыйынтыгында жаш мыкты спортчулар өсүп чыгууда дейт. Азырынча деңгээли начар эмес деп кошумчалады. Мураталы коллегабыздын жакын элесине арналган турнир эл аралык болуп калды. 4-чү жыл өткөрүп атабыз. Баткен облусунда эң бир чоң турнир деп айтсак болот. Себеби бизде Баткен облусунда открытый первенство деп коет, ачык турнирлер болот. Бирок мындай деңгээлдеги международный деп коет. Ошол турнир жок, эми өткөрүлүп атат. 4 жыл болот. Балдардын мушкерлердин деңгээли дагы бир аз канча жогорулады. Себеби биздин балдар азыр ушул күндө Баткен облусунун Кыргызстан Республикасына барып катышып атат. Кече жакында Марказ айынан барды, 2-чи местен алып келди. Мелдеш буюрса мыкты деңгээлде өтүп, спортко кызыккан жаш өспүрүмдөрдүн келечеги үчүн зор мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берерине адистер ишеним артышат. Облустун аймагындагы ири спорттук мелдеште жыл сайын салпка айлантып, уюштурууну жана кулачын жаюусуна аракеттер көрүлө бермекчи. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Кыргызстандык спортчу Мерим Жуманазарова Иван Подобныйдын Балбандар лигасынын кезектеги мелдешинде россиялык Ксения Бурканованы жеңип алды. Мерим Жуманазарова кыз келиндер күрөшү боюнча 68 кг салмакта Россиянын бир нече жолку чемпиону Ксения Бурканова менен кармашты. Күрөш башталганда эле Жуманазарова күчтүүлүгүн көрсөтүп, 2 упайдан алып жатты. Жыйынтыгында 6-2 эсебинде кыргыз кызы жеңүүчү болду. Кыргызстандык балбан Үзүр Жусупбеков Иван Подобныйдын Балбандар лигасынын кезектеги мелдешинде россиялык Александр Головинди жеңип алды. Үзүр Жусупбеков грек-рим күрөшүнүн 97 кг салмакта Европа чемпионатынын байге ээси Александр Головинге каршы килемге чыкты. Алгач россиялык балбан 3 упайга алганга үлгүрдү. Бирок Жусупбеков атаандашын көтөрүп чаап, эсепти 3-3-кө өзгөрттү. Акыркы упайды кыргыз балбаны алган үчүн жеңиш ага ыйгарылды. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Жаңылыктардын толук чыгарылышын Баткен телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышып окусаңыздар болот. Мен сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошомун. Саламатта туруңуздар.